Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Батукаевдин иши боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылды. Бүгүн 23 июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Кримтөбөл Азиз Батукаевдин камактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча соттук процесс аягына чыгып жатат. Анда коррупция беренеси боюнча айыпталып жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев күнөөлүү деп табылып, 11 жыл 2 айга эркинен ажыратылды. Ошондой эле ага карата үй мүлкүн конфискацияга алуу, мамлекеттик бардык наамдарынан жана сыйлыктарынан ажыратуу боюнча чечим чыкты. Мурдагы президент соттук отурумга катышкан жок жана андан акыркы сөзүн сүйлөгөндөн да баш тарткан. Буга чейинки соттук отурумда мамлекеттик айыптоочу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 11 жыл эркинен ажыраттуу жана үй мүлкүн конфискациялап, андан сырткары мамлекеттик бардык наамдарынан, сыйлыктарынан ажыраттууну суранган. Жалпысынан Кримтөбөл Азиз Батукаевдин камактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча 19 адам айыпталуучу катары каралган. Окуянын чоо жайы мындан 7 жыл мурун Нарын шаардык соту Кримтөбөл Азиз Батукаевди айыксыз дартка чалдыкты деген жүйөө менен бошотуп, ал ошол эле күнү өлкөдөн чыгып кеткен. 2019 жылдын апрель айында башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов 2019 жылдын январь айынан тартып Кримтөбөл Азиз Батукаевдин иши кайрадан карала баштаганын айткан.